Кыргызстанда модернизацияланган Печора-2 БМ мобилдик зениттик ракеталык комплекси куралданууга түштү. Печора-2 БМ мобилдик зениттик ракеталык комплекси алынып келинди. Бул техника Беларусь Республикасынан сатылып алынган жана Кыргызстандын коргоо министрлигинин абадан коргонуу күчтөрүнүн куралдануусунда болот. Эгемендүүлүк алгандан бери биринчи жолу бюджеттик каражатка мындай мобилдик көчмө зениттик ракеталык комплекс сатылып алынды. Аны каалаган убакта жана каалаган жерде жайгаштырууга болот. Мындан тышкары чет элдик коргонуу ишканаларында Ми-8 күчүрмөн тик учактардын капиталдык оңдоо иштери жүргүзүлүп, жүк ташуучу автоунаалар, санитардык унаалар, кичи автобустар сатылып алынган. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 1 февралда жаңы техниканын техникалык мүнөздөмөлөрү менен таанышты. Техниканын жаңы запастык бөлүктөрүн, байланыш каражаттарын, аткыч куралдарды, танкка каршы жана тек учактын ок дарыларын, инженердик жабдууларды, снайпердик мылтыктарды, тапанчаларды, гранамётторду, реактивдик снаряддарды жана башка көптөгөн нерселерди карап чыкты. Мамлекет башчысына Ми-8 аскердик тек учактардын учуу мүмкүнчүлүктөрү да көрсөтүлдү. Президент Садыр Жапаров бүгүнкү күндө эл аралык кырдаал ыкчам өзгөрүп жатканын баса белгилеп, дүйнөнүн ар кайсы аймактарында болуп жаткан куралдуу чыр-чатактар акылга сыйбаган масштабтары жана кесепеттери менен мүнөздөлүп жатканын айтты. Буга кошумча маалыматтык согуш жана өгүт иштери менен катар куралдуу күрөш жүргүзүүнү башка да аскердик ыкмалары басымдуулук кылып жатат. Азыркы түзүлгөн кырдаал улуттук коопсуздукту камсыз кылуу чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты мындан дагы күчтөндүрүүнү талап кылууда, деди ал. Садыр Жапаров меймандостугу менен кыйла өлкөлөргө таанымал Кыргызстан аскердик саясатын коргонуу жөндөмдүүлүгүн арттыруу принциптеринин негизинде түзүп жатканын белгиледи. Андыктан улуттук коопсуздукту камсыз кылуу үчүн куралдуу күчтөрдү чыңдоо мамлекеттин эң башкы милдеттеринин бири. Президент бекитилген Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугунун жаңы концепциясын эске салды. Ал документтин негизги максаты өлкөнүн улуттук коопсуздугуна коркунуч келтирген көрүнүштөрдүн алдын алуу, өлкөнү коргонуу жөндөмдүүлүгүн бекемдөөгө багытталган күч аракеттерди топтоштуруу жана ишмердүүлүктүн натыйжалуулугун арттыруу болуп саналат. Мындан башка куралдуу күчтөрдүн ишмердигин ар тараптан өнүктүрүү, айрыкча анын аскердик мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу боюнча чечимдер кабыл алынган. Мамлекет башчысы 2021 жылдан тартып аскер бөлүктөрүнө жаңы курал жарактарды жана аскердик техниканы сатып ала баштаганыбызды эскертип өттү. Мындан сырткары өткөн жылы аскер кызматчыларынын айлык маяналары алда канча жогорулады. Садыр Жапаров белгилегендей, армиябыз бардык керектүү аскер жабдуулар менен жабдылган. Мамлекет коргонууга жөндөмдүү болуш үчүн бардык жактан колдоо көрсөтүп, каражатты аябайт. Өлкөнүн коопсуздугун камсыздоо жана куралдуу күчтөрдүн көчүрмөн даярдыгын жакшыртуу максатында мамлекеттик бюджеттен аскердик техниканы оңдоого жана модернизациялоого акча каражаттары бөлүнүп жатат. Аткарылып жаткан иш чаралардын алкагында куралдуу күчтөргө миллиарддаган сомдор бөлүнгөн. Ал каражаттарга бир канча тек учак оңдолду, сатылып алынды, керектүү тектер алынып жатат. Президент өткөн жылдын 4-кварталында Белтех Экспорт жабык акционердик коому менен С-125 зениттик ракеталык комплексин Печора-2 БМ зениттик ракеталык комплексинин деңгээлине чыгарып модернизациялоо боюнча келишим түзүлгөнүн кошумчалап айтты. Азыркы күндө контракт боюнча аталган комплекстин биринчи партиясы жеткирилди. Садыр Жапаров ушундай эле куралдуу күчтөрдү автоунаалар жана автотетиктер, курал жарак менен камсыздоо максатында тийиштүү каражаттар бөлүнгөнүн белгиледи. Мамлекет башчысы өз сөзүндө азыркы учур өлкөнүн саясий, экономикалык, коомдук жана аскердик турмушундагы маанилүү ийгиликтердин жана өзгөрүүлөрдүн мезгили экенине басым жасады. Өлкө коопсуздугун чыңдоо жана камсыз кылуу багытында аныкталган иш-чаралар акырындап ишке аша баштады. Президент куралдуу күчтөрдү чыңдоо максатында көрүлүп жаткан иш-чаралар аскер кызматчылардын моралдык, психологиялык абалын бекемдеп, демине дем кошуп, өлкөнүн бекемдигин жана бүтүндүгүн камсыз кылууга чоң өбөлгө түзөт деген ишенимин билдирди. Иш-чарага коргоо министрлигинин бөлүмдөрүнүн өздүк курамынын салтанаттуу өтүүсү менен аяктады. Маалымат булагы президент KG. Сигнал түшсө, ошол дарек боюнча жеткизип барат, багыт боюнча. Жана ошондой GPS системасы да бар экен. GPS системалары бул жерде рация үлгүсү. Кайсы менен, мисалы, сырттагы адамдар менен ичиндеги баары менен байланышып турат. Дагы бир эмеси, ичинде кондиционери бар, жылуу, кышында жай кызы, салкын. Куткаруучулар үчүн дагы бир жакшы нерселер, мынакей мотопила, мисалы, жыгачтарды аралап кесүүдө, электр системалары жабыркаган болсо, аларды суу менен өчүрө албайбыз. Ал үчүн огнетушитель менен баардыгы жабдыкталган. Рукавтардын баардыгы өз нугунда. Бул жерде насостордун күчү мурдагы техникалардыкы 40 болсо атмосфера,
булардыкы 50ден 60га чейин атмосфера күчтүүрөөк. Бардык сапатка азыркы заманбап технология өзүп атат, этаждар көбөйүп атат. Ошого байланыштуу булардын насостук мощносту дагы кичине күчтүүрөөк. Бул автоунаанын Хово автоунаасынан өзгөчөлүгү болуп, бул Хово Ситра. Бунун цистерна сыйымдуулугу 8 тонна. Бул деле ошол жумушту алып келет. Бирок мында орнотулган насостун кубаттуулугу 50 литрден 100 литрге чейин секундага суу берет. Суу жок райондордо 1,5 километрге чейин суу жеңдерин тартып суу берсе болот да бул автоунан. Через шлангу? Через пожарный рукавны. Анан бул автоунаа деле Хово автоунаасында эле 6 адамдан турат. Күжүрмөн эсеп. Бул драгер баары тең панорамный маска менен ошондой эле манометр өзү баллондон турат. Бул кислородный баллон. Муну аба кысым менен үйлөтүлөт да. Бул муну менен ошол түтүн болгон имараттын ичинде болжолу менен 35-40 мүнөткө чейин жетет да. Бул иштөө шартына жараша. Мисалы, кээ бир адам азыраак аба колдонот, кээ бири көбүрөөк. Жарым саат убакыт керек экен да. Жарым саат. Ушундай жетет да. Тигил канча метр бийиктикте? Бул 54 метр бийиктикте. 54 метр канча этажга чейин жетет ошондор? 16 этаждын крышасына чейин жетет. 16 этажда. Bunun özgöçөлүгү берки российский техникага караганда лестницасы дагы бар экен, эми ондай вышкасы дагы бар экен да. Өйдө көтөрүп Бул гидравлик. жактан эвакуация дагы кылып экен адамды, а бул жерден болсо адамдар уже пожарына уже өчүлүп экен да. То есть два в одном. И базасы чистый Мерседес. Чистый Мерседес, булар баягы платформасы дагы аябай күчтүү экен. Автобустар, проектин алдындагы коопсуз шаардын компаниятынан кече бир аз адаштык республикалык бюджет 169 миллион 347 миң 500 сомдон алынды. 170 миллион өзүбүздүн баягы штрафтардан түшкөн акча. Ковид убагында аябай кыйын калганбызда кислород жок болчу. Бул перенос кылып, анан ичинде стационарный кислородный оборудование бар, 2 баллон кондуктор. Бул чемодан, бул термо, ушул кандай бул электроватный насос. Анан бул амбушка деп коебуз. 3 размери, бул чоң кишилерге, бул орто кичинекей, бул кичинекей болот. Самое главное, аябай жакшы аппаратура, бул портативный электрокардиограф, 3 каналдык. И так бир жакшы функциясы бар, предварительная расшифровка бар. Бул электрошоктук кишилер дефибриллятор. И чоң кишилерге томограф кичинекей балдарга давление бар. Полная комплектация реанимации. Булар даже Бишкек шаарындагы биздин көз жардамга берип атабыз. Анан жалпы республика боюнча бөлүндү ошол 30 машина. Анан жакында февралдын аягында дагы 41 машина келет. Ал Евразиялык өнүктүрүү банкына караган. Бул киши жалпы канча спорый керек ошондо бүт жабыш. Анан дагы 300 керек, ошондо бүт жалпы республика боюнча муктаждыкты жабылат. Алыс жерлерге, тоолорго бөлүнгөн шарт Бул Зеленстрой, Горсвет, Казалы, жалпы жонунан 74 техника алдык, 60 келек, анан много сатып алып. Могуну американский жазана касым. Анан бак кол менен чыгып жүрөбүз. Муну ошого жакшы экен, бирок негизи карда да иштетип көрдүк. Банктарды чаппарыбыз бар. Бул чисто заводской да. Чисто завод. Эми бул автобустардын алынышын жеке президент өз көзөмөлдөбүдү. Качествосын, баасын, башкасын ошентип татыктуу болуш керек булар. Кандай экен автобус? Жакшы болуп кетет. Бакпай менен да. Оплата. Без наличка көтөрүлдү. Мына ушун малда бергиздик. Наличка болсо биз жана транспорттун тарифин көтөрүп атат да. Биз көтөргөн жокпуз. 11 сомдон кала берет. Эгер наличка төлөсө, аларга 15 сом коюлса, что без наличка өтсүн деп. Аны жанагы сеттерде жазып атпайбы? Тура. Карта менен 10 сом. Тигилерге 15 кылуу, Эртең менен водитель келип, айдоочу келип, сменаны ачат, өзүнүн картасын.
бүттү, ачып койду. Мен ачып койдум. Анан пассажирлар моундай көк түстөгү карталар келип эле тийгизип коюп кете берет. Төлөм өттү. Анан азыркы күндө виза карта жана эл карт картасы менен да төлөмдөр бар, банковский карталар менен. Бунда төлөм. Төлөп коюп кирип кетет. Академиясы аялдамасы. Эми мунун немеси бар экен, Жок, мунун качество жакшы экен. ушул эле жулкулдатып эле жулап атат да. Анан кийин 5 камера бар. Полный водитель карап турат. Кийин эмне болду баардыктан карап турат. Анан бунун жакшы жери кышында печкасы 5 печка бар экен. Бул жанагы жип жылуу. Анан мунага аварийный немелерди карасаңыздар, авария случай авария болуп калса, муну алсаң, анан муну менен калсаңыз чабат да, Заряд устройстволор бар экен, жакшы. Калган автобустар инвалиды. анан тетиги ичместе, ошо коляска менен Эмблема турат. Инвалидтер отурат анан. Коляскадан кайда муну жаап көтөрүп отуруп. Жаңы автобус айдап чыргап калат экенсиңер да. Жакшы, качествосы жакшы автобус. 1,5 миң автобус алып берсек, ошондо бүт шаарга жетет. Булар менен кошо. быйыл буюрса 500 алышыбыз керек. Жанагы электробустан 120 баягы 124 автобус. 120. Ошондо быйыл ар жак бер жагы 500 болуп калат да. 500 болот да. Быйыл 500 келип калыш керек. 500. 500 өзүбүз. Сол коюлган даярдап Ушундай да. заводдо. Электробустар. Электробусу бар. Жолдош Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысы Өзгөчө Кырдаалдар Саламаттык сактоо министрлигинин Бишкек шаарынын мэриясынын өздүк курамы атайын техникаларды тапшыруу салтанаттуу аземине тизилди. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин жарандык коргоо башкармалынын башчысы полковник Асанов. Саламатсыздарбы жолдоштор? Эркин туруңла. Эркин тур. Yeah.